Урматтуу мекендештерим, бүгүн жолду пробка кылып тилемчилер өтө көбөйгөн. Лөлүлөр деп коебу, сыгандар деп коебу. Пакетти алып алып эле 5 сомдук пакетти алып алып, жардам керек, анама жардам керек, мунума жардам керек, балам операцияга муктаж. Ар нерселер жазып алган. Бир ишеним каты дагы жок. Врач көрсөтүп берген бир нерсеси жок. Дары алып берейин, бар аптекага бас, дары алып берейин десең, жок, мага нагы керек дейт, акчасын бер дейт да. Карап туруп, баягы дене мүчөсү соо жакшынакай турабы, ага акча бергендин кереги жок. Буну кесип кылып алган. Карасаңыз, оозунда алтын тиштери бар. Үйүнө барсаңыз, сизден көрө жакшыраак жерде жашайт. Холодильниги толтура, тамак аш. Анан кесип кылып алгандыгы үчүн. Сиз акчаны берип атасыз бага, ошол кесипти сиз калыптандырып атасыз. Ал берет экенде дагы иштешти баштайт ошентип. Филиалдарын ачат. Ар кимдин шериктерин пайда кылат. Балдарын дагы ошол нерсеге үйрөтөт. Бүгүн мечиттерди карасаңыз, аялдар өзү келбейт, балдарына кошуп алып келип атат. Тилемчиликке үйрөтүп атат. Мурда кыргыздар да тилемчи боло беле? Жок, өзүнүн көчөсүнөн ашпайт эле. Эгер жардамга муктаж болгон адам болуп калса, эр өлүп калса согушта, баягы кыргыздын аялы өзүнүн көчөсүнөн ашпайт эле. Башкалар эркектер жардам кылып, баягыны көчөдөн эле ашырбайт эле. Бүгүн тилемчи кылып коюп атат ошол. Биз өзүбүз виноватпыз, берип аткан адамдар виноватпыз. Эгер бербесек, картошканы 10 күн сат, 15 күн сат, эч ким албай койсо, картошкасын жоготуп, сабыз алат, ал сабыз сатышты баштайт. Ошол нерсени берип атасыңбы, сен ошол нерсенин калыптанышына себепчи болуп атасың. Бербеш керек. Кесип кылып алган 10 жылдан бери турат ошо баратанасында. 20 жылдан бери турат. Мешке жакыныраак жерде жолуктарды кийип алат, мусулманга болуп, калп эле муктаж адам болуп, коляскаларды атайын алып келип алып, коляскаларга олтуруп алат атайлап. Болсо басат анын буту, сонун эле басат, сенден көрө тезирээк чуркайт. Устаздардан бирөөсү атайын машинасында кетип атып, аны басып жүргөнүн көргөн экен. Анан карасам мештин астына отурат. Тездик менен басып келип, неме кылса, баягы турган жеринен колясканын ордунан туруп качып кетет да. Бул болгон окуя бул. Баспаган адам чуркап кетти, машинадан коркуп. Бул кесип кылып алган, буларга жардам беришин кереги жок. Бул жардам маселеси да, урматтуу мекендешим, баягы жан атканда ортосунда кызыл чекити бар, ошого тийсеңиз, сиз номер 1 болосуз да. Ошондо сиз утуучу болосуз. Ошондой эле чыныгы муктаждар бар. Дордойдун ылдыйларында өзү үйүндө чыга албайт эч жака. Буту баспайт. Ошондой чыныгы муктаж адамдар бар. Аларды өзүңүз издеп таап беришиңиз керек. Ал сизди издеп таап келгендер, алардын көбүн текшериш керек. Сизди издеп таап келип атабы, демек ал %90% жардамга муктаж эмес алар. Сиз издеп барып тапкандар, алар жардамга муктаж адамдар 100%. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, чекитке урганды билишиңиз керек жардам маселесинде дагы. Бөлөлөргө, башкаларга жардам жок аларга. Дене мүчөсү соо. Ооба, жиркентип уруп сөккөндүн кереги жок. Туура насаатты берип, жумуштага берейинби, тааныш билишим бар, кафеде идиш жубасын, официанттык кыласың, жүр мени кафеме иште деп алып барып көрсөтүп, ага жол багыт берип, насаат берип коюш өтө жакшы нерсе. Ал дене мүчөсү иштебеген тагдырда дагы садака сураган адам 1 күнгө ылайыктуу гана садака сураган акысы бар. Бир нанга, бир 2 нанга жете турган. Бүгүнчү пакетин толтуруп кетип атат. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, кимге жардам беришти ойлонушуңуз керек. Сиз берип аткан жардам туура жерге жетип барыш керек. Ар кимдин чонтоюн толтуруп калгандарга себепчи болуп калбаңыз.